Сөз келгенде өз убагында айтып калбасаң, сөздүн атасы өлөт. Ошондуктан кеп келгенде, сөз келгенде, биз кеп келгенде аттуу автордук программасын ачтык. Мына эмесе кептен сөз өтсөк, бүгүнкү биздин мейманыбыз бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадымаров Адахан Кимсанбаевич болмокчу. Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич? Мынакей биз алгачкы эле суроодон баштасак, сиз көпчүлүк учурда элди кыдырып жүрөсүз. Карапайымдын адамдардын арасында болгуңуз келет да. Чындыгында эле ошол карапайым адамдардын, деги эле ушул биздин элдин, мамлекеттин эмне көйгөйүн өзүңүзгө жүрөгүйтүп ала алдыңыз? Бизде ар бир инсандын айткан арызы, айткан көйгөйү сөз түрдө жүрөк аркылуу өтөт. Бир да бир маселе момундай бир кулактын сыртынан же болбосо көңүлдүн үстүнөн өтүп кетпейт. Ошондуктан көпчүлүк учурда айтышат, ар бир нерсеге каттуу маани берет экенсиз. Ошонун баарын жүрөгүңүз аркылуу өткөрөсүз деп. Жүрөк ошон үчүн берилген. Жүрөк аркылуу жүрөктөн чыккан гана сөз жүрөктөн түнөк табат дегендей, ар бир инсан, ар бир биздин жараныбыз үмүт менен айтат. Мына ошол айтылган сөздөн кандайдыр бир жыйынтык чыгарбы экен, же болбосо пайда чыгабы, же пайдалуу кеп кеңеш чыгабы деген максатта. Ошондуктан бул сөздү жайынча эле угуп койдум, анан бул сөзгө маани бериш керек деген мындай бир бөлүштүрүү жок менде. Ар бир сөзгө бирдей маани. Негизи көйгөйлүү маселе эмне экен, элдин көйгөйү маселе? Жашоо. Биздики ондогон жылдар бою эле көйгөйлүү маселе тек гана жашоо. Тартип жана мыйзамсыздык. Мыйзамсыздык болгон жерде адилетсиздик. Бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз нан таап бер, эт таап бер, чай таап бер деп сурабайт. Адилеттүүлүктү, чындыкты таап бер деп гана маселе коет. Калгандардын баарын элибиз өзү иштеп, өзү таап атат, өзү оокатын өзү кылып атат. Мына ошолордун адамдык, жарандык укуктарын камсыз кылып берүү жөнүндө гана маселе кетет. Тилекке каршы ал жагынан биз аксагандан аксап келатабыз. Анан негизи мынакей эл аралап жүргөндө, кыдырып жүргөндө биз дагы эл аралап калабыз да көпчүлүк учурда. Күндөн күнгө ушул жаш балдар дагы, же болбосо жашынакай эле кийинип турган ушул энелерибиз болобу, аталарыбыз болобу, жол киреге акчам албай калды балам, берип турчу деген сөздү да көп укчу болдук да. Негизи ушундайлардан кантип айрылсак болот? Бул дагы бир экономиканын кандайдыр бир нерсесин айтып турабы? Бул менимче экономика көбүрөөк эмес, көбүнчө иман маселесине тийиштүү. Иман маселесине деп айтканым, бүгүнкү күндө жаратканга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Жашоо андай эле бир кыйынчылыкта калган жашоо эмес. Мындай бир жашайын, иштейин, табайын деген инсанга Кудайга шүгүрчүлүк эле мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө иман маселеси деп айтып атканым көөдөн жарты болуп калды. Көөдөнүбүз толбой, көөдөнүбүз тойбой, көөдөндүн жартычылыгы. Бул иман маселеси. Бүгүнкү күндөгү жашоодо адамды эң аксатып отурган тек гана ушул адилетсиздик. Эгерде биз ар жактан көкүрөгүбүз тойгон болсо, бүгүнкү күндө баары жетиштүү. Баягы кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогонунан кедей дейт да. Бүгүнкү күндө бүтүндөй элдин байлыгын топтоп, мамлекеттин байлыгын топтоп, чөнтөгүнө салып алган 10-15 киши бар Кыргызстанда. Эң ачка кишилер ошолор. Алар тойбойт. Алардын көзү жумулуп кеткенче тойбойт. Тескерисинче колунда барлар. Колунда барлар тойбойт да. Анан аларга салыштырганда элеттеги баягы тоо таштардын арасында элеттеги алыска айылдарда жашап аткандардын көкүрөктөрү тогураак. Мына ушул 10-15 киши бүтүндөй элдин, журттун байлыгын чөнтөгүнө салып алгандар, булар өмүр бою тойбойт. Бул жашоодогу жараткан Аллахтын берген сыноосу аларга. Бир чети сыноосу, экинчи жагынан жазасы. Жазасы аларды тойбос кылып койгон. Сыноосу мына ушунчолук байлык бергенден кийин аны кандай кылып колдонот, кандай кылып сарптайт. Маселе ушунда туруп атат. Бул философиялык маселе. Адамдын кайгысы, дагы бир жолу айтам,
анын курсагынын тойбой калгандагысында же болбосо кийиминин бүтүн болбой калгандагысында эмес. Анын көөдөнүнүн жарды болуп, көөдөнүнүн бүтүн болбой калгандагысы. Биздин коомдо тилекке каршы экинчиси көбүрөөк үстөмдүк кылып келатат. Биз көбүрөөк руханий ачарчылыкка кабылып калдык. Бизде баягы сөздүн баркы кетти. Жана сиз айтып аткандай, акча бере турчу жол кире таппай калдым деп олтургандардын баардыгы чуркап барса жете турган айылдан келет. Маселен мен күндө 9-10 чакырым жөө жүрүм. Шаарды аралап, жумушка, үйгө, үйдөн жумушка ушундай кылып аралап 10 чакырым жөө жүрүм. Ошол сурагандардан айылың кайсы жерде десең, 2 чакырым турган жерде айтат. 3 чакырым турган жерде айтат. Биз сураганды айып көрбөй калдык да. Мына ушунан уялбай калдык. Башта бирөөдөн бирдеме сураш бул өлүм менен тете болчу да. Намыс бийик болчу. Ариет намыс деген накта момундай бир көкүрөгүбүздү көтөргөн аябай уяттуу эл элек да. Биз бала кезде зарыл болуп калса, бирөөнүн атын сурап, же бирөөнүн бир унаасын сурап, чөп ташып келгенге башка ошондо да аябай кыйналып барып сурачубуз. Аргасыздан сурачубуз. Азыр суроо деген бул жөн эле, бул кесип болуп калды. Мына жума күндөрүндө мечитке барып көрсөңүз, жолдун 2 катарында тизилип, жалаң кыргыздын кыз келиндери турат. Башта ушундай окуяны көрчү белеңиз? Жок. Мен көп маани берем ушундай маселеге. Ошол эле жолдун аркы бетинде карасаңыз, ашканалар, чайканалар турат. Бизге идиш жуугуч талап кылынат. Бизге тейлегич кыздар керек, тейлөөчү жигиттер керек деп жазылып турат. Күнүнө 400 сом, күнүнө 350 сом барбайт. Кандай дейсиз? Сиз адамды эмгек кылууга чакырып атасыз да, адамды эмгек кылууга. Анан кийин жанагы айтып атасыз. Мына ушунун баары башынан түштү деп атам да, мисалы сураган. Биздин мамлекеттик ишмерлер, мейли башчы болобу, булар килемчи болуп калды да. Сурап атат. Ошол сурап келгенде каршы калып атышат. Ушундан башталган жокпу ушул сурап? Дал ошондон башталды да. Себеби жетекчи кандай болсо эл ошондой болот, эл кандай болсо жетекчи ошондой болот. Экөө бири-бирине аябай могул ат үстүндөгү куржун сыяктуу. Куржундун бир жак көзү эл, бир жак көзү бийлик болот. Экөө тең салмак болуп турбаса, кулап түшөт. Мына ошол эл, элге жараша бийлик, бийлик, бийликке жараша эл. Мына ушундай болот. Тилемчилик дегенде билесизби, биздин руханий дүйнөбүздү аябай талкалап кеткен. Абдан катуу талкалап кеткен. Бул ушул 91-жыл менен 2005-жылдын ортосу болду. Абдан катуу талкаланды ошондо. Эсиңизде барбы? Мамлекеттин жетекчиси бергенин ала бериңиздер, бергенин иче бериңиздер деп уруксат берип койгон да. Мына ошондо депутаттыкка талапкерлер акчаны да берип, бардык колунан келгендердин баарын жасап, көнүп калышты. Эл да ошого көнүп калды. Тилекке каршы канды Кудай ураарда өз элине кас болот дегендей, элдин касиетине урулган биринчи соккулар ошондо башталды. Мугалимдерге акча бериш, дарыгерлерге акча бериш, милицияларга акча бериш, мына ошол күндөн башталды да, ал аябагандай дүркүрөп өсүп келип, бүгүнкү руханий жакырдыкка, бүгүнкү ыймансыздыкка, уятсыздыкка, бүгүнкү арзанчылыкка, адамдын жан дүйнөсүнүн арзанчылыгын айтып атам. Мына ушуга алып келди да. Себеп сөздүн баасы да калбай калды, жетекчинин кадыр баркы да калбай калды, мыйзамдын күчү да калбай калды, эч бир нерсенин кадыр баркы калган жок. Мына ошол жалпы майдалануу. Каалайсызбы, бул укалануу, бул төгүлүп түшүү. Биз бүтүн турган моундай бир керемет имарат болсок, ар бир четинен оюлуп отуруп, бүгүнкү күндө тек урандык айланып бараткан мамлекет болуп калдык. Тилекке каршы ушундай.
Дагы нерсе, мынакей ушул идеология, мамлекеттик идеология дейбиз. Бирок мамлекеттик идеология бул тез байып. Ошондо байыганда дагы жемкорлук менен тез жулуп алуу байыбы дагы идеология жүрүп кетти окшойт да. Башкача айтканда, жогору жактан ошол тез байып ылдый жакка түштү окшойт. Балдарыбызга эчтеке бере албай калгандай көрүп атабыз. Мисалы, балаңды бир жака жибергенде ошол ашып калган ыздачысын кайрап келгенге үйрөтүш керек. Кайтарым акчасы. Кайтарым акчасын. Ошондон башталат окшойт да, мындай. Ошондон башталбай эле бүгүн кайра жогору жактан тез байып. Сиз кандай ойлойсуз жана жемкорлук маселеси боюнча? Жемкорлук бул мен жанакы айткан руханий жардылык дегендин өзөгү ушунда турат. Себеби биз канчалык өзүбүздү өзүбүз бекем кармаган болсок, биз таза болсок, мен Америка жок, бул логикасы ошондой. Могу жерде илинип турган Исаак Разаковдун сүрөтү илинип турат. Сөзү: сен таза бол, мен таза болом, коом таза болот дейт. Болду, жөнөкөй эле формула. Бирок бүгүнкү күндө ошондойбу? Бүгүнкү күндө сотуң тазабы? Мугалимиң тазабы? Дарыгериң тазабы? Мелисаң тазабы? Акимиң тазабы? Министриң тазабы? Бүгүнкү күндө президентиң тазабы? Ким таза, айткылачы? Мына балдардан баштоо керек деп атасыз. Балдар булар коомдун күзгүсү. Коом кандай? Үйдө канчалык тарбия бербе? Сыртка чыкканда сырт бүгүнкү күндө жеңип баратат. Себеп теледен көрсөтүлгөн кинолор, көрсөтүлгөн концерт, эгер муну концерт деп атасак, клиптер. Кыргыздын азыркы ырларында жаштардын клибин карасаң эле ушу тапанча көтөрүп алып биринин артынан бири кууп жүрмөй. Бирин бири жакшы көрүп калды дагы, анан жолдон баратканда машина кагып кетти. Акыркы жүрөгүнүн 3 согуусунда туруп калды да, көзүнөн жаш чыкты, анысы каза болду. Бул не деген жапайычылык? Бул көркөм өнөр кайда кетти? Ыйыктык кайда кетти? Сахнанын ыйыктыгы кайда бүгүн? Азыр сахнада дагы белден ылдый карай айтсаң, каткырып, күлүп, кол чаап, ал жерде кайнатасы да отурат, келини да отурат, кайненеси да отурат, күйөө баласы да отурат. Баары сан чаап, каткырып. Менимче бул шайтандардын уюгу. Мына ушундай концерттерге да барып көрүшөт ушундайларды. Кантип көрсө болот, кантип. Же болбосо ошол бирөө ырдап аткан болсо, артында бийлеп турган кыздарыбызды карап койгула. Кийген кийимдерин карап койгула. Анан идеология деселе бирөө жазып бериш керек. Идеология ар бир инсандын жүрөгүндө болот. Мен кыргыз болуп жаралдым. Мен мусулман болуп жаралдым. Мен ата-энемдин баласымын. Мен өз элимдин, журтумдун кызымын деген түшүнүктү бирөө келип жазып чөнтөгүнө салып береби? Ал ар бир инсандын өзүндө болот. Ар бир баланы тарбиялап атканда атасы менен энесинин колунда болот бул нерсе. Атасы менен энеси деген болсоң, бүгүн атасын уккан эне жок да. Кыздан 40 үйдөн тыйбы дейт. Азыр жигиттерди тыйып коет да кыздар. Керек болсо жигиттер көчөгө чыккандан коркот да. Азыр кыздар коркпойт, жигиттер коркот. Кандай дейсиңер? Баягы Калыгул Олуянын айткан күндөрү келди да. Кыргый ташка уялар, такыясын колго алып, кыз жигитти кубалар деп. Келдиби ошол заман? Келди да. Анан жөндөн жөн эле биз издей беребизби? Идеологиябыз кайда? Идеологиябыз биздин ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен акыл насааттарында, макал лакаптарында, ошолордун ырларында. Кайсы жерден баштап сугарыш керек? Бөбөктөрдү биринчи эненин сүтү менен берилиш керек. Бирок ошого татыктуу эне барбы? Эненин сүтүнөн кийин бала бакчада, бала бакчалардын кебетесин билебиз. Анан мектептерде, мектептин абалында билебиз. Ана көптөгөн өнүккөн мамлекеттерден сурашат да, кантип кыска мезгилде ушундай көтөрүлүп кеттиңер деп. Алар айтат: биз ач калдык,
Биз жалаңач калдык. Бирок билим берүүгө сарптадык. Бүт каражатыбызды билим берүүгө сарптадык деп. А бизде Кыргызстанда билим берүү деген эң акыркы кезекте да. Кандай дейсиз? Билим берүү жок десе да. Эптеп эле ушул класстан класска көчүп келип туруп колуна кагазды карматып коюп атат да. А сурап келсең эч нерсе жок да. Бул коом эгерде келечекти көрө албаган коом болсо, анда биздин келечегибиз жок. Ошондуктан мен айтам, биздин байлыгыбыз комтөрдүн алтын эмес. Биздин байлыгыбыз жердин астындагы темир же көмүр эмес. Биздин байлыгыбыз жердин үстүндөгү жүргөн эл. Биздин балдар, биздин неберелер. Алар кандай болот? Алар кандай адам болот? Кандай мамлекетте жашайт? Тилекке каршы бүгүн байлык десе эле алтын, анан мунай, көмүр, темир, бале, баттер бүт бар ошол. Ошондуктан жана сиздин берген сурооңузга элетте көп жүрөсүз, эмне айырмачылык бар дегенде, башта элетте эң кадыр барктуу адамдар мугалимдер болчу. Бүгүнкү күндө элетте эң кадыр барктуу кишилер базарда эки күркөсү бар. Базарда жумуш иштегендер. Же болбосо бир кичинекей дүкөн ачып алып, ошол айылдын жарымын карыз кылып койгондор. Насияга алат да, акча жок да. Тамак аш конок келип калса, кыргыз соңку шымын чечип болсо дагы коногуна бир кесе чай берет да. Мына эми салыштыргыла. Мугалим, дарыгер, окуган интеллигенттер кайсы деңгээлде калды? Түшүп кетти. Акчалуулар кайсы деңгээлге чыгып кетти? Мына сизге бүгүнкү коомдун күзгүсү ушул. Мына бүгүнкү деп калдык. Учурда коррупция менен күрөш кандай жүрүп жатат? Ал күрөш жок. Мен нечен жылдан бери айтып келе атпаймынбы? Керекпи Акаевдин кезинде айттым. Керекпи Бакиевдин кезинде айттым. Керек Атамбаевдин кезинде айттым. Керекпи бүгүн айтып атам. Айткандан эмне пайда чыгабы? Сапар Исаковду, Кулматовдарды ошо коррупция беренеси менен камалган, бул коррупция менен күрөш эмеспи сиз үчүн? Эгер ошолорду камап аткан болсо, ушулар жасалып аткан мезгилде эч ким айтпады беле. Чогуу жасашканда, азыр бийлик менен чогуу жасашканда, азыркы бийлигин асмандан түшкөн жок да. Жандай эмеспи? Мен келдим, мен силер менен эсептешем. Булардан кийинкилери келет, булар менен эсептешет. Ошол коррупция менен күрөшпү. Коррупция менен күрөш баягы эле мен сөзүмдүн башында айткан, бул руханий маселе. Бул иман маселеси. Аны мыйзам менен тыя албайсың. Мыйзам менен тыюу бул коркутуу. А иман менен тыюу ал тыйылуу. Адам өзүн тыят. Аны мыйзам тыйбайт. Өзүнүн жүзү, өзүнүн жүрөгү, өзүнүн акылы тыят. Арам оокат жеген жакшылык алып барбайт. Бирөөнүн акысын уурдап алган азапта каласың. Жетим менен жесирдин акысын жесең отко күйөсүң деген сыяктуу руханий, имандык маселелер адамдын жүрөгүнө орносо, мыйзамы жок деле ошон жемкорлукка каршы күрөш жүрө берет. Кээ бир кыйкырыктар чыгып атпайбы? Биз тазабыз. Алар таза болгондон таза эмес. Ошолорго уурулукка мүмкүнчүлүгү жок болгон үчүн таза. Эгер аларды алып келип коюп койсоң, алар булардан ашып түшөт. Макулсузбу? Түшүнүп атасызбы мен айткан сөздү? Көптөгөн адам уурулук кылбайт, ал уурулукту каалаганынан эмес, уурулук кылууга мүмкүнчүлүгү жоктуктан. Алмаштырып койсоң, алар деле ошону жасайт. Ошон үчүн биздин коом мыйзамдан эмес, имандан корккон инсан керек бизге. Бизге мыйзамдарыбыз керемет, укмуш. Өткөндө бир депутат айтты го, 3001 мыйзамыбыз бар, бирөө да иштебейт, бүгүн 3002-син алып келдиңер деп. Мына ушул азаматтардын өзү ошол жерде жүрүшөт да. Анан кантип жемкорлукка каршы күрөшөт? Рим империясы аябай күчүнө кирген мезгилде Цезарьдын бир жакшы сөзү бар да.
Цезарьдын аялы ар кандай күмөннөн бийик болуш керек деген. Жена Цезаря должна быть вне подозрения. Ошондуктан бүгүнкү бийлик ар кандай күмөннөн бийик болуш керек. Бүгүн көчөгө чыгып сурап көргүлө. Абдан жакшы, мына Турусбеков көчөсүнө чыккыла, студенттер ары бери өтүп атат. Президент тазабы деген суроо бергиле. Өкмөт башчы тазабы деген суроо бергиле. Шаардын жетекчиси тазабы деген суроо бергиле. Жогорку кеңеш тазабы, сот тазабы деп суроо берип көрбөйсүңөр. Ал эмес, силердин университетиңердеги мугалимдер тазабы деп суроо берип көргүлөчү. Эмне деп жооп берет? Анан баары эле жакшы дагы жаркырап турат да, анан жалгыз Мадумаровго жакпай. Жок, сурагыла биринчи. Анан көрсөткүлө күзгү кылып. Же макул эмессизби? Макулмун. Эмне жасай албайсыңар аны? Эмнеге жасабайсыңар? Айткыла да, көрсөткүлө. Коомду тарбиялай турган сиздерсиңер. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары да коррупциянын эң төмөнкү батып кеткен жериндесиңер. Неге? Силер дагы сатыласыңар, силер дагы капы болосуңар. Капы болгон кезде капы болгон кишини жерге киргизип бересиңер. Тыйын берип койгон кишини көкөлөтө бересиңер. Жемкорлук десе эле бул галстук тагып алып эле ак үйгө кирип чыгып аткандар эмес. Жемкорлук төмөндөн башталат. Силерден да башталат, мектептерден башталат, дарыгерлерден башталат. Жогорку окуу жайларда экзамен берип атканда башталат. Макулсузбу? Анан келип анан гүлдөйт. Жемкорлукка аябай каттуу жер семирткич берип аткан бул коом. Коом ошолорго жер семирткич бербей, сугарбай, арыгын чаппай койсо эле жемкорлук өзүнөн өзү токтойт. Андай коомчулук менен ким күрөшүш керек? Коом менен күрөшө албайт. Ошол көрүнүш менен күрөшүш керек. Коом менен бүтүндөй күрөшүү мүмкүн эмес. Ал мына Мустафа Кемалдын сөзүн айтсам азыр көп ушуну кайталап атпайбы? Уктап жаткан эл же кул болуп ойгонот, же жок болот дейт. Күрөшүү мүмкүн эмес эл менен. Элди баштап кетүү мүмкүн. Элди бир калпка салуу мүмкүн. Эл менен күрөшүү элди жеңүү мүмкүн эмес. Дагы менде суроодо кадр маселеси. Бүгүнкү күндө кадрды издеп жүрүшөт. Бирок кадрлар турат. Көп кадрлар сортто турат. Мына ошол кадрга сиз деле карап кеткен адам эмессиз. Сиз деле өлкөнүн кадрысыз. Эмне десе жаштардан коюш керек, же да башканы окшош жаңы адам издегенге аракет кылат. Бирок ошол тажрыйба алган кадрлар да бар. Негизи кадр маселеси кандай? Биздин ата-бабаларыбыздан калган керемет сөз бар да. Бирөөнүн ат көтөргүсү бар дейт. Бирөөнүн ат көтөргүс сөзү бар дейт. Түшүндүңүз да? Бирөөнүн ат көтөргүс байлыгы бар, бирөөнүн ат көтөргүс кээби бар. Эми ошону таразыга салгыла бүгүн сиз айтып аткан кадр дегенде. Бүгүн ат көтөргүс бözү барлар өйдөлөп атат да. Сөзү барлар көтөрүлүп аткан жок да. Тилекке каршы ушундай. Экинчиден, ошол коомго дагы бүгүнкү күндө бözү бар киши сүймөнчүктүү көрүнүп атат. Сөзү бар киши эмес. Мына Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиевтер кезинде көкөлөп элдин үстүндө жүрүштү. Неге? Ошолордун төө көтөргүс сөздөрү бар эле. А сөзгө эл муктаж эле. Бүгүнкү коом бözгө муктаж. Улак чаптырып бер, оюн ойнотуп бер, дискотека кылып бер, тамак бер. Макулсузбу? Кадр кайдан чыгат? Жаштарга жол бошотуш керек деген сөздү көп угам. Келгиле мында ойлонуп көрөлү. 60-ка чыккан киши уна айдап жүрөт.
ошентип оокат кылып атат. Анын бир 17-18 жашар баласы бар. Неге баласына бошотуп бербейт? Берсе болот го машинасын, ме балам, эми сен таптуу тамак оокат. Ишенбейт. Айдай албайт. Бүгүнкү күндө 80-ге чыгып калган кыргыз эл баатыры Металип Мамытовичтин жасаган операциясын 40 жаштагы профессорың жасай алабы? Геп жашта эмес, геп башта. Бүгүнкү күндө 80-ге чыгып калган Эрнест Акрамовдун жасаган операциясын бүгүнкү күндө 30 жаштагы илимиңдин доктору жасай алабы? Эмне үчүн өнүккөн өлкө деген Малайзияда кайрадан 92 жаштагы аксакалды алып келип койду мамлекет жетекчилигине? Эмне үчүн дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан Кытайда эч качан 60-тан жаш кишини койбойт? Неге? Тажрыйба. Бизде курулай кыйкырык болуп кетти азыр. Жаштарга орун бошоткула. Жаштарга кезек бергиле. Ал жашың эмне кыла алат? Айтчы мага. Бүгүн 70-ке чыккан аксакал кетмен менен чаап, ошол жерден оокат кылып, багбанчылык кылып, оокат кылып атат. 70-теги аксакал. Агрардык академияны бүтүргөн, кызыл диплом менен бүтүргөн балага карматып койчу ошол кетменди. Биле ошол академияны бүтүргөн киши. Кандай дейсиз? Биз логикасын карап көрбөйлүбү? Бул жаш деген эбегейсиз чоң тажрыйба. Жаштар илимдүү, маселе жок, бирок билимсиз. Илим бар жерде өнүгүү болбойт. Билим болуш керек ага. Көп адамдар көп нерсени билет, бирок кантип деген сөзгө жооп таппайт. Кантип жасайт? Эмне үчүн ошолор чыкпай атат? Кандай дейсиз? Американын конгрессинен кабарыңыз барбы? Карап көрбөйсүзбү? Дүйнөдөгү, ааламдагы биринчи мамлекет деген Америка конгрессинде канча жаштагы аксакалдар отурат? Англиянын парламентинен кабарыңыз барбы? Карап көргүлө. Орточо жашы канча? Кытайдын улуу жыйынын карап көргүлө. Карап көрбөйсүңөр, мындай салыштырып көрбөйсүңөр. Өнүккөн өлкөлөрдү карап көргүлө да, булардын билим берүү системасы кандай? Бийлик мыйзам чыгаруу органы кандай? Кимдер отурат? Аткаруу бийлиги кандай? Кимдер отурат? Эмне үчүн Россия соңку 15-20 жылдын ичинде каттуу кадам таштап чыгып кетти? Эмне үчүн? Себеп эскилердин баарын алып келди. Ошон үчүн алар министр болуп 20 жыл, 17 жыл, 18 жыл отурушат. Бирок 150 миллион калкы бар Россияда, мен ушул куру кыйкырыкты укпайм да. Жаштарга орун бошоткула дегендичи. Жаштарга орун бошоткула деп бизде ушундай бир сөздөр чыга берет. Макул кел десең, кантип? Маселен, мен 29 жашында келдим парламентке, мага бирөө ордун бошотуп берди. Кел, күрөш, далилде, сен ушул аксакалдан мыктымын деп чык, көрсөт, кел, жол ачык. Жандай эмеспи? Андай десең айтат, ал жерге барыш үчүн акча керек экен деп. Эмне үчүн акча керек? Элди сатып алыш үчүн дейт. Элди сатып алган киши келип мамлекетти кыйратабы? Кандай дейсиз? Элди ишендириш керек экен деген сөз жок. Шайлоочуну сатып алыш керек дейт. Шайлоого барыш үчүн акча керек дейт. Мына ошондой ой, аң, сезим пайда болуп калган муун, кандай муун болот? Кандай дейсиз? Милицияга кириш үчүн акча бериш керек дейт. Прокуратурага кириш үчүн акча бериш керек дейт. Өкмөткө жумушка кириш үчүн акча бериш керек дейт. Мына ушундай менталитет, ушундай
Муңун менен биз кайда барабыз? Кандай дейсиз? Сиз жолун таап бериңизчи. Шайлоо деп сиз айтып калдыңыз, ошо шайлоодогу менталитет деп айтып калдыңыз да. Демек биздин шайлоолордо коррупция бар экен да. Коррупция бар экен да эмес, айланайын. Менимче сокур менен дүлөй гана көрбөйт деп кыйкырганыма канча жыл болду. Мен Акаевдин мезгилинен бери айтып келе атпаймынбы? Сокурсуңарбы силер? Силер мына эл аралап көп жүрөбүз дейсиңер, же элден укпай атасыңарбы силер? Келгиле ачык сүйлөшөлү. Кеп келгенде. Жок, отабыз, көрүп атабыз. Эмне айтпайсыңар анан? Эмне анан мен айтсам, чочуп кеткендей болуп, ошондойбу деп кайра сурап коесуңар. Силер башка адамда, башка мамлекетте жашайсыңарбы? Силердин деле тууган уруктар барбы? Жора жолдоштор барбы? Көрүп атасыңарбы? Un киргизип берди, май киргизип берди, тиги улакты арттырып берди, топ чаптырып берди, тамак берди дегенди угуп атасыңарбы? Анан эмне менден кайра сурайсыңар? Негизи шайлоо бул саясат. Шайлоодо партиялар келет, эмелер келет. Мен ушул шайлоонун эмесин ушул саясий ишмер сиздин сөзүңүз менен да бир тастыктагым келген да. Бирок сиз тастыктап эле жүрөсүз, ошон үчүн суроону бердим. Эми саясатка кирип калдык. Мына сиз 29 жашымда мен саясатка кирип депутат болдум деп. Мына ошондой эле сиз менен үзөңгүлөш болуп жүргөн Өмүрбек Ширкеевич Текебаев да бар. Мына экөөңүздөр ушул саясатта үзөңгүлөш болуп эле келатасыздар. Жакында Өмүрбек Ширкеевич сиз жөнүндө аябай жакшы сөз айтып, өзүнүн адамдык позициябыз кандай болуу керек да Адахан Кимсанбаев экөөбүздүкү бир деп айтты. Сиз кандай комментарий бере аласыз? Өмүрбек Ширкешевичтин айтканына 2 жума болуп атса, Адахан Мадумаров муну 20 жылдан бери айтып келатат. Ошол. Өмүрбек Ширкешевич кече жакында айтыптыр. Мен 20 жылдан бери айтып келатпаймынбы? Демек, силер окубайт экенсиңер да, карабайсыңар да, көрбөйт экенсиңер да. Мен 2000-жылы айттым. Болгондо да парламентте айттым. Мен 97-жылы айттым. Болгондо да ушундай интервью берип атып айттым. Мен 98-жылы айткам, мына 21 жыл болуп атыптыр. Кыргыз парламенти мына ушул 2 аялга Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбековдин энелерине ыраазы болуш керек. Кыргыз парламенти үчүн төрөп койгон ушул жигиттерди деп айттым. Бизде кыргыз саясатында дейбизби, элибизде дейбизби, тилекке каршы ичибиз аябай тарда. Ичибизден таруу айланбайт да. Эгер бирөө сага жаман көрүнүп калган болсо, анын жакшы жагын такыр эле жаап, кап-кара кылып эле айтпайбыз да. Мага баары бир душман болобу, дос болобу, тууган болобу, кас болобу, ким болсо ошол болсун. Керемет жагын керемет деп айта берем. Менин эң жакын кучакташкан досум болсо дагы, терс жагын терс деп айта берем. Ошон үчүн айтат жалгызсыз деп. Мен жалгыз эмесмин. Менде миңдеген, каалайсызбы, 100 миңдеген тарапкерлер бар. Абдан туура айттыңыз. Көптөгөн мен студенттерге жолугушам, ошолор айтат, сиз бизге үлгүсүз деп. Биз да ушундай болгубуз келет. Ишенесизби, бул чындыкты айтсаң, туугандан да достон да алыстайсың дейт. Бирок жараткан Аллахка жакындайсың дейт. Акыретін ойлогон инсан үчүн жалгыз Аллахтын өзү жетиштүү дейт. Мен бул дүйнөдө дос күтөйүн деген, же болбосо баягындай бир пикирлештер менен мындай бир топтоп алып, алар менен бир кандайдыр бир чоң топ болоюн деген оюм жок. Мен сүйлөйм, чындыкты айтам. Ким ошо менен макул болсо, келсин, үйүм толсун, керекпи көчөм толсун, керекпи айылым толсун, керекпи мен мамлекетим толсун. Ошондой кишилерге толсун. Көбү түшүнбөйт. Силер аябай каршысыңар го. Кантип киши жөнүндө жакшы айтасыз деп. Биз каршылашабыз. Эмнеден? Мыйзамдан. Мамлекеттик түзүлүштөн. Инсандык, адамгерчиликтен, кесипкөйлүк боюнча келгенде тан бериш керек. Эң байыркы Римдеки Цицерон деген керемет сенатор, керемет оратор, ошо киши айтканда. Дүйнөдөгү эң баатыр адам өзүн өзү жеңген адам деп.
Адам өзүн өзү жеңгенди билиш керек. Кантип өзүңдүн ичиңде кичинекей бир момундай бир курт бар, эго деген. Мен эң мыктымын, мен эң күчтүүмүн, мен эң акылдуумун, мен эң сулуумун деп кыйкыртып турат. Жок. Сенден сулуу бар. Сенден акылдуу бар. Сенден күчтүү бар. Сенден билимдүү бар. Сенден эстүү бар. Тек гана аларды көрүп, мойнуңа алып билишиң керек. Мына бүгүнкү күндө ушул Өмүрбек Черкеевич менен сиздин ортоңуздарда кандайдыр бир от жагуу маселеси да бир келип чыккандай да. Кээ бир жерлерден көрүп калып атабыз. Өкмөңүздөрдүн карама каршы айткандарды, улам бергендер. Ушул от жаккандарга эмне айта аласыз? Мен эми айтып жүрүп алардан билесизби, жийиркенем. Жийиркенем. Ошону чыгара аласыңар, чыгара албайсыңар го менимче. Чыгара албайсыңар. Жок, айтып көрүңүз. Мындан бир топ мезгил башта ошол силердин эле телеканалыңар, ошондо YouTube канал кечирип коесуз, биз сиздин айткандарыңызды чыгара албайбыз, себеп биз Жээнбековдер менен макулдашып алдык деп келишкен да. YouTube каналы. YouTube каналы болобу, башкасы болобу ошо кезинде. Ошондой да, эгер силер деле күн кайсы жагын карап турасыңар да, силер дегенде жеке силерди айтып аткан жокмун, кыргыз жазмакерлер, көрсөтмөлөр, радио, теле уюмдарды айтып атам да. Коом, ар бир инсан өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Мен саясатчы болом деп суурулуп чыккан кишини гана жарга такап аткылай бербей, а мен өзүм киммин деген суроону да коюш керек. Мен өзүм 500 эмес, 10 жүздүү эмесминби? Кече эле бу кишини аябай буйрук боюнча шыбап атпадым беле. Бүгүн эми көкөлө түшкө туура келип атат. Эртең кайра шыба десе кайра шыбап калбаймынбы? Деген маселени КТР, ЛТР, бүтүндөй кыргыз журналисттери өзүнө өзү берип билиш керек, үйрөнүш керек ушуну. Кече Атамбаевка такыр жолото койбогон, жакындата койбогон, жанагы жаңы келген келиндей кылып коргоп аткан калемдештер, саясатчылар, сөрөйлөр бүгүн Мадумаровду Атамбаевка жармаштыра албай кыйналышып атат. Ошол сыяктуу, эгерде Текебаев ошондой Мадумаров жөнүндө жылуу сөз айтып койбосо, Текебаев гений деп чыгышат эле. Мадумаров жөнүндө жылуу пикирин билдирип коюптур. Бүгүнкү күндө ким душман? Текебаев душман. Мадумаров айтып койгон экен, абакта жаткан Текебаев эркиндикте жүрүп, жүрөгү абакта жаткан силерге караганда артык деп койдум, басып жатып калышты. Себеп ал арамдар көп да. Каражаттары да көп, байланыштары да көп. Анан эле жанагы Англияда ушундай бир ууга чыгат да. Бир 5 киши чыккан болсо, аркасынан бир 100-150 ит чыгат. Ошондой болуп ырылдатып, токойдун ичине киргизип берет. Мен ошондой эле көрөм, ага маани бербейм. Текебаев ага муктаж эмес. Мадумаров дагы муктаж эмес. Биз экөөбүздүн ортобуздагы маселени баягы бакма гезиттер же бакма калемгерлер биздин экөөбүздүн ортобузду от салып күйгүзүп жибере албайт. Же экөөбүздүн ортобузга ортомчу болуп, кучакташтырып, сыйыбызды арттырып жибере албайт. Кудайга шүгүр, биз 60-тан кетти, бирибиз 60-тан өтүп, бирибиз 60-ка бараткан турмуштук, саясий, адамдык, жакшыбы, жаманбы, азбы, көппү тажрыйбабыз бар киши катарында. Мени 10 күн жамандаса дагы Текебаевди менин пикиримди өзгөртө албайт. Менимче мени бир ай мактаса дагы Текебаевдин мен жөнүндөгү пикирин өзгөртө албайт. Биз калыптанып туруп калган инсандарбыз. Ошондуктан алардын аракеттери эч кандай натыйжага ээ болбойт. Аны калың журт деле сезип турат, байкап турат, билип турат. Ошондуктан ар ким өзүнүн пейилинен тапсын. Коомчулукта ар бир адамдын орду бар. Мисалы, массалык түрдө дагы адамдын орду бар. Ошону массалык дагы билгиси келет.
жеке бир адам эмес, же кандайдыр бир саясий күчтөр эмес, ошол массалык бир нече саясий күчтөрдө билгиси келет да. Ошондуктан мен бул суроону узаткым келип атат да сизге. Сизди Садыр Жапаров менен биригет деген да сөздөр бар. Ошол эле экс-президент менен да биригет деген да сөз бар. Ушул маселелерде кандай орунтуктуу сөз айтып атасыз? Амин деп коеюн. Ошолордун тилектери ишке ашып, биригет деген кишилер менен бардыгыбыз биригип калганды Аллах насип кылсын. Бирок ким менен биригем, ким менен сүйлөшөм, мен баягы аквариумдагы балык сыяктуумун. Мен жашыруун сүйлөшүп эч ким менен жүргүзбөйм. Мен эмнени жүргүзсөм, ачыктан ачык чыгып айтам. Менимче Кыргызстанда менден ачык, менден жакын массалык маалымат каражаттарга саясатчы жок. Кесе айтам. Баары тымпыйып ичиндегисин итөлүп жата берет. Мадумаров да эмне болсо, кубанычы болсо да айтат, кайгысы болсо да айтат. Кандай жагдай болбосун, ачыктан ачык билдирем мен. Кандай дейсиз, уша күбөсүзбү өзүңүз? Ошондуктан мен артымдан аңдыштын, сөз ыргытыштын, сөз ташташтын кажети жок. Мына мен барып тамак ичкен жерге кече аябай кадр деп айтып калбадыңызбы? Ушунчалык түркөй дөдөйлөр келип калган да. Ошол мен отурган жерге барып сааттын ичине уктурма аппарат, угуучу аппарат коюп. Ушун мен экинчи жолу болуп атат. Биринчисин койду эле, батарейка ысып кетип, эрип түшүп кеткен. Эми кече дагы дөдөйлөр келиптир дагы ошол сааттын аркасына бекитип. Эми бул айвандык да. Бул кызылдай айвандык. Азыр бүткөнүңөрдөн кийин мен сүрөтүн көрсөтүп берем силерге. Бул деген кандай деңгээлге түшүп калды бул кыргыз атайын кызматкерлери? Сен мени жакшы көрөсүң, кел иштей бер деген. Ошондуктан кадр деген бул өтө орчундуу, бул өтө оор, бул мамлекеттик деңгээлдеги маселеге айланышы керек. Мен жөнүндө эмнелер гана сөз айтпайт. Айтыша берсин, дей берсин. Мен ачыктан ачык жарыялаганмын. Эгерде мен үчүн эмес, мамлекет үчүн, эл үчүн, келечек үчүн деп башымды канжыгага байлап келдим деген азамат болсо, мен үчүн маанилүү эмес ал. Атамбаевбы, Акаевбы, Текебаевбы, Садыр Жапаровбы, ким болсо ошол болсун. Ал эмес, мен Жээнбековге айтпадымбы? Жарыялачы. Мен ушул иштерди жасагам келет. Жардам берүүчүлөр келсе, келге жардам бергиле десе, биринчи мен барам дебедимби? Бирок ага бара албайт да. Ага бара албайт. Себеп ага бардыртпайт. Ага баруу үчүн көптөгөн тажрыйба керек. Ага бир мамлекеттик ой жүгүртүү кабилет керек. Ага бара албайт. Бүгүнкү күндө эгер ушунчалык экономикабыз талкаланып турган мезгилде, элдин бүтүндөй ишеними мамлекеттен, бийликтерден кетип турган мезгилде, сен менин партиямдансың, сен мени жакшы көрөсүң, сен менин кодамсың деп отурбай, столду каттуу кагып, эл ишенимине ээ болгон бийликти кураш керек. Аябай жана сиз айткандай, адис инсандарды алып келип коюш керек. Жалпы журт үчүн күйгөн инсан ушул ишти жасайт. Кандай дейсиз? Мана мен келгенде айтканмын. Саясий өңүттөн абакта жаткандардын бүт баарына мунапс жарыялаш керек. Текебаев, Чотонов, Талгарбековдун тобу, Садыр Жапаров, мына ушул сыяктуу инсандардын бардыгына мунапс жарыялаш керек эле. Ага бара албадыбы? Демек, шилтеген кадамы адилеттүү, же болбосо бүтүндөй журтту бириктирүү, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деген ниеттерден алыс экенин белгиси ушул болот. Менин акыркы суроом өзүңүзгө мүнөздүү суроо. Бул мүнөздүү эл алып келген мүнөз да сизге. Тил боюнча көп айтышат да сизде. Тилине тибиртке чыккыр дейт. Мадымаров тилинен көрөт дейт, сүйлөй берет дейт. Болсо Мадымаров муну жакшы айтты деп айтышат. Ушунун тил боюнча, сиздин өзүңүздүн тилиңиз боюнча пайдасы көппү же зыяны көппү? Тил мындай. Өзүңүздүн тилиңиз боюнча. Дагы эле макал менен айтканда, жигитке 70 өнөр аз дейт.
жигитке жетимиш өнөр аз. Бүт бардык өнөрдүн алды кызыл тил дейт. Тил жирафта да бар. Эң узун. Тил куйда да бар. Эгер сен ошол тилиңди Аллах сүйлө деп берсе, сен коркуп, тилиңди тишиңе кысып олтурган жүрөгүң курусун сен. Сен титиреп отурганың курусун. Кыргызда айтат. Өзүңүз сөздүн башында айттыңыз. Сөз келгенде айтпасаң, сөздүн атасы өлөт деп. Мен айтпасам, сиз айтпасаңыз, бул жигиттер айтпаса ким айтат? Ким айтат, айткылачы. Бул бир. Экинчиден, дүйнөгө бизди таанытты деп Манас дейт. Манас өзү таанытпаса, эпос таанытты дейт. Эпостагы тил менен жаралган. Саякбайдын тилиндей тил болуш үчүн, же Сагынбайдын тилиндей тил болуш үчүн эмне керек, айткылачы. Мухит. Же болбосо ааламга Чыңгыз таанытты дейт. Чыңгыз кетме менен тааныттыбы? Же Чыңгыз банк менен тааныттыбы? Чыңгыз базар менен тааныттыбы? Чыңгыз дагы тил менен таанытты. Бул эбегейсиз чоң байлык. Ошондуктан тилим бар деп жүргөндөр көп, а бирок чындыгында дудук, коркок, чоркок, эки сөздүн башын бириктире албаган, же 4 сабырды жаттай албаган бир дөдөйлөр бар. Ошондой дөдөй болгонго караганда өнөр алды кызыл тил деп, кызыл тил менен ааламга таанылып, ааламды тилиң менен, акылың менен таанып, сүйлө, оку, бил. Окуй албасаң, дөдөйсүн, сүйлөй албасаң, дөдөйсүн. Ошол да. Ошондуктан мамлекетти уурдап алды, жетим жесирлердин акысын жеп алды, темирлерин уурдап кетти, газдарын уурдап атат, же болбосо укмуш жерлерди ээлеп алыптыр деген дооматка караганда, тили бар деп айткан мага жеңил. Айтмактан айтышып, ары карай кетишсин. Ааламдардын падышасы жараткан Аллах дагы бүтүндөй пайгамбарларды жибергенде тили менен жиберген. Айт, ишендир, түшүндүр. Кылыч менен жиберген эмес. Найза менен жиберген эмес. Тили менен жиберген. Аллахка чексиз шүгүрчүлүк билдирем. Ошол тил берип, чексиз шүгүрчүлүк билдирем. Тилди кыймылга келтирген акыл берип, ошол акылды туура жолго салып койгон жүрөк берип, мына ошол жүрөктү көрүнгөн жерден коркуп, титиреп жүрбөй, эр жүрөк кылып жаратып койгон үчүн чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Рахмат айтам Аллахка. Титирегендер титиреп жүрө берсин. Тилин бир жерине катып. Алахан Кимсанбаевич, бүгүн жакшы сүйлөштүк, кеп курдук, пикирлештик. Анан бүгүнкү биздин ушул убакыт бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Ал эми биздин көрсөтүүбүз жана башында айтып келгенде кеп келгенде болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүнү алып барган мен Утумидин Базаркулов болдум. Саламаттаңыздар.